20-бөлүм. Дөөт Рамадагы Найоттон качып кетти да Жонатанга келип мындай деди: "Мен эмне кылдым? Айыбым кайсы? Мен өлтүргүдөй атаңдын алдында кандай күнөөм бар?" Жонатан ага мындай деди: "Жок, сен өлбөйсүң. Атам мага айтпай, кичине да чоң да иш кылбайт. Атам бул ишти менден эмнеге жашырмак эле? Мындай болбойт." Дөөт мындай деп ант берди: "Сенин алдыңда ырайым тапканымды атаң жакшы билет. Ошондуктан ал өзүнчө бул жөнүндө Жонатан билбесин, себеби капа болот деп ойлосо керек. Бирок теңир тирүү, сенин жаның аман. Мени менен өлүмдүн ортосунда бир эле кадам бар." Жонатан Дөөткө: "Мен сен үчүн каалаганыңдын баарын кылам" деди. Дөөт Жонатанга мындай деди: "Эртең ай жаңырган күн. Мен падыша менен дасторкондо бирге отурушум керек. Бирок сен мени кое бер. Мен бүрсүгүнү кечке чейин талаада жашына турайын. Эгер атаң мен жөнүндө сураса, Дөөт менден суранып, өзүнүн Бейтлехем шаарына барып келгени кетти. Ал жакта анын баардык туугандары жыл сайын чалынуучу курмандык чалышат экенде. Эгер ал буга жакшы десе, анда сенин кулуңа тынчтык. Эгерде ал ачууланса, анда анын жамандык кылууну чечип койгонун бил. Сен болсо кулуңа ырайым кыл, анткени сен кулуң менен Теңирдин алдында келишим түзгөнсүң. Эгерде менде күнөө болсо, анда мени өзүң өлтүр. Мени атаңа алып барып эмне кыласың?" Жонатан: "Эч качан мындай болбойт. Атамдын сага жамандык кылаарын анык билсем, ал жөнүндө сага кантип айтпай коеюн" деди. Дөөт Жонатанга: "Эгер атаң сага каарданып жооп берсе, мага ким кабарлайт?" деди. Жонатан Дөөткө: "Жүр, талаага чыгалы" деди. Экөө талаага чыгышты. Жонатан Дөөткө мындай деди: "Ысрайылдын Кудай Теңири тирүү. Мен эртең ушул убакта же бүрсүгүнү атамдан оюм билем. Эгерде анын сага болгон ниети жакшы болсо, анда мен сага кантип киши жибербей коеюн, кантип айтпай коеюн. Эгерде мен мындай кылбасам, Теңир Жонатанга эмне кылам десе, ошону кылсын. Андан да жаман кылсын. Эгер атам сага жамандык кылууну ойлоп жаткан болсо, сага билдирем, сени кое берем. Ошондо тынчтык менен кете бересиң. Теңир менин атам менен болгондой эле сени менен да болсун. Эгер мен тирүү болсом, сен да мени Теңирдин ырайымынан ажыратпа. Эгер мен өлүп калсам, Теңир сенин душмандарыңдын баарын жер бетинен жок кылганда да, менин тукумумду ырайымыңдан эч качан ажыратпа." Жонатан ушинтип Дөөттүн тукуму менен келишим түздү. Ал Теңир Дөөттүн душмандарынын жазасын берсин деди. Жонатан Дөөттү жакшы көргөндүктөн дагы ант берди, анткени аны жанындай жакшы көрчү. Жонатан Дөөткө мындай деди: "Эртең жаңырган ай күнү сени сурашат. Анткени сенин ордуң бош болот. Ошондуктан 3-чү күнү мурда жашынган жериңе түш да Азел ташынын жанында күтүп отур. Бутага жаа тарткандай мен ошол жака 3 жаа тартам. Анан жаш уланды барып жебелерди таап кел деп жөнөтөм. Эгер мен уланга жебелер сенин артыңда, аларды ал десем, анда мага келе бер. Анткени сага тынчтык. Теңир тирүү, эч коркунуч жок. Эгерде уланга жебелер сенин алдыңда жатат десем, анда сен кете бер. Анткени сени Теңир кое берип жатат. Ал эми экөөбүздүн сүйлөшкөн сөзүбүзгө, экөөбүздүн ортобузга Теңир түбөлүккө күбө." Дөөт талаага жашырынды. Ай жаңырып, падыша тамактанганы отурду. Адаттагыдай эле падыша өз ордуна Дуалдын жанындагы отургучка отурду. Жонатан туруп турду. Абенер Шабулдун жанына отурду. Ал эми Дөөттүн орду бош калды. Ал күнү Шабул эч нерсе деген жок, анткени ал Дөөткө бир нерсе болуп таза эмес болсо керек. Ал тазалана элек го деп ойлоду. Жаңырган айдын 2-нчи күнү Дөөттүн орду дагы бош калды. Ошондо Шабул өз уулу Жонатандан: "Эмне үчүн Жишайдын уулу Дөөт кечээ да бүгүн да тамакка келген жок?" деп сурады. Жонатан Шабулга: "Дөөт менден Бейтлехемге суранып кетти. Ал мени кое бер, анткени биздин шаарыбызда бир туугандарыбыз менен курмандык чалмакпыз. Мени бир тууганым чакырган. Эгерде мен сенин алдыңда ырайым тапкан болсом, барып бир туугандарым менен көрүшүп келейин" деген. Ошондуктан ал падышанын тамагына келген жок деп жооп берди. Ошондо Шабул Жонатанга абдан ачууланып: "Оңбогон ээн баш уул, өзүңдү да энеңди да маскара кылып, Жишайдын уулу менен дос болуп жүргөнүңдү мени билбейт дейсиңби? Анткени жер үстүндө Жишайдын уулу тирүү турганда, сен да, сенин падышачылыгың да туруштук бере албайт. Азыр киши жиберип аны алып кел, анткени ал өлүшү керек" деди. Жонатан атасы Шабулга: "Аны эмнеге өлтүргөнү жатасың? Ал эмне кылды?" деди. Шабул аны сайып өлтүрүш үчүн найзасын ыргытты. Ошондо атасынын Дөөттү өлтүрүүнү чечкенине Жонатандын көзү жетти. Жонатан аябай ачууланып туруп кетти. Ал жаңырган айдын 2-нчи күнү тамак жеген жок, себеби Дөөт үчүн кайгырды жана атасы аны таарынтып койду. Эртеси эртең менен Дөөткө айтылган убакта жаш уланды алып Жонатан талаага чыкты. Анан ал уланга: "Чурка, мен тарткан жебелерди издеп таап кел" деди. Улан чуркап жөнөдү. Ал жебелерди уландын алды жагына түшкүдөй кылып атты. Жонатан аткан жебелер жакка улан чуркап кеткенде, ал анын артынан: "Кара, жебе алды жагыңда жатат" деп кыйкырды.
Жонатан уландын артынан дагы кыйкырды. Бол, тез чурка, токтобо. Улан Жонатандын жебелерин чогултуп алып, өз мырзасына келди. Жаш улан эч нерсе билген жок. Жонатан менен дөөт гана эмне болгонун билишти. Анан Жонатан жанындагы уланга куралын берип, бар, шаарга алып бар деди. Жаш улан кетти. Дөөт түштүк тараптан туруп келди да, жүз төмөндөп жыгылып 3 ирет таазим кылды. Алар бири-бирин өп, чогуу ыйлашты. Дөөт көбүрөөк ыйлады. Анан Жонатан дөөткө мындай деди: "Тынчтык менен бара бер. Теңир экөөбүздүн ортобузда болсун. Менин тукумум менен сенин тукумуңдун ортосунда болсун" деп Теңирдин ысымы менен берген антыбыз түбөлүккө калсын. Дөөт туруп жөнөп кетти. Жонатан болсо шаарга кайтты. Экинчи бөлүм. Бир туугандар, мен силерге барганымда Кудайдын күбөлөндүрүүсүн чечендик же адамдык акылмандык менен жарыялаганы барган эмесмин. Анткени силерге барганда айкаш жыгачка кадалган Иса Машаяктан башка эч нерсе айтпай эле коеюн деп чечкем. Мен силердин араңарда алсыз болуп, калтырап коркуп жүрдүм. Силердин ишенимиңер адамдык акылмандыкка эмес, Кудайдын күчүнө негизделиши үчүн мен сөз сүйлөгөндө жана насаат айтканда адамдык акылмандык менен айтылган ишендирээрлик сөздөргө эмес, Кудайдын рухуна жана күчүнө таяндым. Акылмандуулук жөнүндө биз жеткилең адамдардын арасында сүйлөйбүз. Бирок бул акылмандуулук бул дүйнөнүн жок боло турган бийлик башындагыларынын акылмандуулугу эмес. Биз Кудайдын жашыруун сыр катары сакталып келген акылмандуулугу жөнүндө сүйлөйбүз. Биздин даңкталышыбыз үчүн Кудай аны дүйнө жаратыла электен мурун эле белгилеп койгон. Ал акылмандыкты бул дүйнөнүн бийликтегилеринин бири да түшүнгөн жок. Түшүрүшсө, даңктуу Теңирди айкаш жыгачка кадашмак эмес. Ыйык жазууда жазылгандай, Кудай өзүн сүйгөндөргө көз көрбөгөн, кулак укпаган, адамдын оюна да келбеген нерсени даярдап койгон. Бизге муну Кудай өзүнүн руху менен ачып берди. Анткени рух бардыгын, Кудайдын улуу сырларын да билет. Адамдын оюнда эмне бар экенин ким билет? Адамдын ичиндеги рухтан башка эч ким билбейт. Ошол сыяктуу эле Кудайдыкын да Кудайдын рухунан башка эч ким билбейт. Кудайдын бизге эмне бергенин билишибиз үчүн биз бул дүйнөнүн рухун эмес, Кудайдын рухун кабыл алдык. Биз аны адамдык акылмандык аркылуу үйрөнгөн сөздөр менен жарыялап жаткан жокпуз. Ыйык рух аркылуу үйрөнгөн сөздөр менен рухи адамдарга рухи тилде жарыялап жатабыз. Табигый адам Кудайдын руху ачып берген чындыктарды кабыл албайт, анткени ал муну акылсыздык деп эсептейт. Ал муну түшүнө албайт, анткени бул жөнүндө рухи ой жүгүртүү керек. Рухи адам бардыгы жөнүндө ой жүгүртө алат, бирок ал адамга эч ким баа бере албайт. Кудайды үйрөткүдөй, анын акыл оюн ким билиптир? Ал эми бизде Машаяктын акылы бар. 5 бөлүм. Теңир биздин башыбызга эмне түшкөнүн эсте. Көз кырыңды сал, биздин кордолгонубузду кара. Биздин мурасыбыз чоочун элге өттү. Үйлөрүбүз бөтөн урууларга өттү. Биз атасыз жетим калдык, энелерибиз жесирлердей болуп калышты. Биз өзүбүздүн суубузду күмүшкө сатып алып ичип жатабыз. Өз отундарыбызды акчага алып жатабыз. Мойнубузга моюнтурук салып айдап алышты. Биз иштеп жатабыз. Бизде эс алуу жок. Нанга тоюш үчүн мисирликтер менен ашурлуктарга колубузду сунуп жатабыз. Биздин ата-бабаларыбыз күнөөгө батышкан. Азыр алар жок. Алардын мыйзамсыздыктары үчүн биз жазаланып жатабыз. Бизге кулдар үстөмдүк кылып жатышат. Бизди алардын колунан куткарып алчу эч ким жок. Өмүрүбүздү кылыч коркунучуна салып, чөлдө өзүбүзгө нан таап жатабыз. Жанга баткан ачкачылыктан терибиз мештей карарып кетти. Сиондо аялдардын, жүйүт шаарларында кыздардын абийирин булгап жатышат. Төрөлөрдү асышты. Аксакалдарды урматташкан жок. Уландарды тегирмен таштарын айлантууга алып жатышат. Өспүрүмдөр көтөргөн отундарынын оордугунан жыгылып жатышат. Аксакалдар дарбаза алдында отурбай калышты. Уландар ырдабай калышты. Жүрөгүбүз кубанбай калды. Ыр бийлерибиз кайгы муңга айланды. Башыбыздан таажы түштү. Бизге кайгы, анткени биз күнөөгө баттык. Мына ошон үчүн жүрөгүбүз кыйналып жатат. Ошон үчүн көздөрүбүз тунарды. Сион тоосу ээн калгандыктан түлкүлөр жойлоп жүрөт. Сен, Теңир, түбөлүктүүсүң. Сенин тагың укумдан тукумга турат. Эмне үчүн бизди таптакыр эсиңден чыгарып салдың? Эмне үчүн бизди узак убакытка таштап койдуң? Теңир, бизди өзүңө кайры. Ошондо биз сага кайрылабыз. Биздин күндөрүбүздү байыркы күндөрдөгүдөй кылып жаңырт. Чын эле, сен бизди биротоло четке кагып салдыңбы? Бизге катуу каардандыңбы? 36-Забур.
Зулумдарга ачууланба, мыйзамсыз иш кылгандарга суктанба. Анткени алар жакында чөп сыяктуу чабылышат, көк чөптөй соолушат. Теңирге ишен жана жакшылык кыл, жерде жаша жана чындыкты сакта. Теңир менен кубан, ошондо ал жүрөгүңдөгү каалоолорду ишке ашырат. Теңирге өз жолуңду тапшыр, андан үмүттөн, ошондо ал баарын жүзөгө ашырат. Чындыгыңды жарыктай, адилеттигиңди чак түштө тийген күндөй чыгарат. Теңирге баш ий, андан үмүттөн, өз жолунда ийгиликке жетишкен, куулук кылган адамга көз артпа. Ачууңду токтот, каарды ташта. Жамандык кылганга чейин барбаш үчүн көз артпа. Анткени жамандык кылгандар кырылышат. Ал эми теңирден үмүттөнгөндөр жерди мураска алышат. Бир аз убакыт өткөндөн кийин ыймансыз жок болот. Анын ордун карап таппай каласың. Ал эми момундар болсо жерди мураска алышат да тынч турмушка рахаттанышат. Ыймансыз адам адил адамга жамандык издеп, тиштерин кычыратып турат. Теңир болсо ага күлөт. Анткени ал анын күнү жакын калганын көрүп турат. Ыймансыздар жарды менен жакырды кулатуу үчүн, түз жолдо бара жаткандарды өлтүрүү үчүн кылычтарын кындан сууруп, жааларын атууга даярдап турушат. Алардын кылычы өздөрүнүн жүрөгүнө сайылат, жаалары сынат. Адил адамдын аз нерсеси ыймансыздардын сансыз байлыгынан артык. Анткени ыймансыздардын күчү талкаланат, ал эми адил адамдарга Теңир күч берет. Теңир күнөөсүздөрдүн күндөрүн билет, алардын байлыгы түбөлүк турат. Алар оор күндөрү уятка калышпайт, ачарчылык күндөрү ток болушат. Ал эми ыймансыздар өлүшөт. Теңирдин душмандары козунун майындай жок болот, түтүндөй тарап кетет. Ыймансыз карыз алат, бирок кайрып бербейт. Ал эми адил адам болсо ырайым кылат жана берет. Анткени Кудайдын батасын алгандар жерди мурастап калышат. Ал эми анын каргышына калгандар кырылып жок болушат. Адамдын буттары Теңир аркылуу бекемделет. Ал анын жолуна ийгилик берет. Ал жыгылып бара жатса да кулабайт, анткени Теңир анын колунан кармап турат. Мен жаш болгом, эми карыдым. Бирок адил адамды Кудай таштап койгонун же анын тукуму нан сурап жүргөнүн көргөн эмесмин. Адил адам ар күнү боор оруп, карыз сурагандарга берет. Ошондуктан анын укум тукуму бата алат. Жамандыктан кач, жакшылык кыл, ошондо түбөлүккө жашайсың. Анткени Теңир чындыкты сүйөт, өзүнүн ыйыктарын таштабайт, алар түбөлүккө сакталышат. Ал эми ыймансыздардын тукуму кырылып жок болот. Адил адамдар жерди мурастап, анда түбөлүккө жашашат. Адил адамдын оозунан акылмандык чыгат, тили чындыкты сүйлөйт. Кудайдын мыйзамы анын жүрөгүндө, анын буттары олку-солку болбойт. Ыймансыз адам адил адамдын артынан аңдып, аны өлтүрүү жолун издейт. Бирок Теңир адил адамды анын колуна бербейт. Ал соттолуп жатканда аны айыптаганга жол бербейт. Теңирден үмүт кыл, анын жолунан чыкпа. Ошондо жерди мурастап калышың үчүн ал сени сактап жүрөт. Ыймансыздардын кырылып жатканын өз көзүң менен көрөсүң. Мен тамырланган көп бутактуу дарактай жайылган катаал ыймансызды көргөм. Бирок ал өтүп кеткен. Эми ал жок. Аны издедим, бирок таппай койдум. Күнөөсүз адамды байкап жүр, адил адамды карап жүр, анткени андай адамдын келечеги тынчтык. Ал эми мыйзамсыздардын баары кырылат, ыймансыздардын келечеги ойрон болот. Адил адамдардын куткарылышы Теңирден. Кайгы учурунда Теңир алардын коргоочусу. Теңир аларга жардам берет, аларды куткарат, аларды ыймансыздардан куткарып алат, аларды сактап калат, анткени алар Теңирден үмүт кылышат.